Мен сурам, ички иштер министринин орун басары сизге да. Бул мыйзамга өзгөртүү киргизат. Буну биз толук колдойбуз. Чындыгында бизге керек. Менде бир суроо бар да. Жакын күндө эле Ош шаарында ошо психотропный дарыларды сатуу боюнча аптекалардан кармалышкан болду да. Ошолор эмне болду? Ошолор боюнча маалыматыңыз барбы? Мектеп окуучуларына сатуу боюнча кармалган да. Текшерүү болгондо 2-3 магазинден чыккан. Жана ошолор аптекадан чыккан. Ошого чара көрдүңүздөрбү? Ош шаар боюнча мен ушул күнгөчө да айткам. Чоң рахмат, Айбек Жапарович. Мен силерге рахмат айтам. Бул жерде акыркы убакта Сетбек Алмазбекович дагы бир информация бергенден биз чыгып ошону кармап келдик. Биз сизге ыраазылык билдиребиз. Ооба, биздин деген кээ бирки аптеканын кызматкерлери биздин жаш өспүрүмдөргө, айрыкча мектеп окуган окуучуларга ошо жана көзгө койгон лирика, третмет деген дарыларды сатып жүрген факттар болуп атат. Аларды аныктап, алар боюнча кылмыш ишин козгоп, азыр ошолор боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал сиз боюнча Ош шаар боюнча мына Сетбек Алмазбекович айткан боюнча Чүй облусундагы кылмыш иштер боюнча силерге дагы кошумча маалымат беребиз. Рахмат. Рахмат. Биз фракциянын жыйынында дагы мен протоколдук тапшырма бергенбиз. Бүт Кыргызстан боюнча ушуну көзөмөлгө алгыла, ички иштер министрлиги деп. Себеби чындыгында биздин мектеп окуучулары, өспүрүмдөр ошондой жолго көп барып жатат. Жана ошондой эле ошону саткандарды жана ошондой эле ошолорду алып келгендерди, жаш жетелек биздин мектеп окуучуларына бергендерди катуу жазага алгыла. Мен дагы айтып коеюн, ушул жерден сизге дагы урматтуу Нурбек Эрбекович, ушунда протокол тапшырма катары берип койсоңуз, чындыгында көйгөй чоң. Кыргызстан боюнча ушул мектеп окуучуларына ошо аптекада жана магазиндерде биз саткан мектеп окуучуларына психотроптук дарылар саткан боюнча катуу көзөмөлгө алынсын. Протокол тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрага. Рахмат.